Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүнкү жарым саат берүүбүздүн коногу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Мурашев Нурбек Мирпазылжанович. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз алгачкы сурообуз, сиз кечээ эле ушул Оштон келдиңиз окшойт. Өзбекстандын премьер-министри менен жолугуда ошо сизди эле көрүп калдык. Ушул айыл чарбага тийиштүү кандай суроолор көтөрүлдү? Ошондон айтып өтпөйсүзбү? Биринчиден саламатсызбы? Кечээ 18 декабрда Өзбекстандын премьер-министри менен биздин өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Жужекевичтин жолугушуусу болду. Анда сиз айткандай мен дагы делегацияда катыштым. Бул эки республиканын чек аралаш областтарынын кызыкчылыгы биринчи орунда, айыл чарба тармагы боюнча, башка тармактар боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн ар бир тармак боюнча ал жакта дагы жетекчилер келди. Биз сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Бизде бүгүнкү күндө эмне керектүү маселелерди бардыгын койдук. Ошол эле бүгүнкү күндө Өзбекстанга экспорт болуп аткан картошка боюнча, жер семирткичтер боюнча келерки жылга 2019 жылга түшүм үчүн бизге бүгүнкү күндө 300 миң тоннадан ашык жер семирткич керектелет. Ошону 150 миң, 160 миң тонна аммиачный селитра керектелет. Ошолорду сүйлөшүүлөр жүрдү. Буйруса оң жагына эле чечилди деп айтсам болот. Себеби бул картошканы дагы биз өткөрүү боюнча эч кандай бүгүнкү күндө өзбек тараптан маселе жок. Главный бүгүнкү күндө баа маселеси. Бааны айланып келип ошол ценовой политикага келип токтолот. Бааны өзүңүздөр билесиңер, базар аныктайт. Ошого Өзбекстандын өзүндө дагы баа бир аз төмөндөп кеткендиктен экспорт маселеси бир аз төмөндөп кетти. Сөзүбүздүн удулу баягы элди түшөлдүргөн картошка, буудай, төгүрчак деген сыяктуу ошо суроолорго келди окшойт. Биз ушул элдин жүрөгүнө үйгөн маселелерди талкуулап туруп анан кийинки суроолорго өтөлү. Ушул баа саясаты деп атасыз. Өзү негизи бажы биримдигине киргенден бери ушу Кыргызстан экспорттун эмес, баягы импорттун полигону сыяктуу да болуп калды дегендей ушул коомчулукта ар кандай пикирлерди айтылып атат. Бул эми түздөн түз сизден көз каранды дегени менен буга мисалы чогуу түрдө экономика министрлиги жалпы мындай комплекстүү түрдө аткарыла турган иш эмеспи? Ушул айыл чарба саясаты ушул жагына келгенде кандай жүрүшү керек эле адис катары, министр катары оюңуз? Негизинен жердин структурасы быйылкы мына 2018 жылдын жер структурасы 2017-де аныкталат өзү. 2017-нин жыйынтыгы менен кайсыл өсүмдүккө басым жасаш керек. Ошолордун биз бардыгыны изилдеп чыгып, министрлик, өзүңүздөр билесиздер, министрлик саясат жүргүзөбүз биз. Региондорго, областтарга экспорттарга багытталган айыл чарба продукцияларыны же болбосо ички өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугун сактоого каралган биздин бир нече айыл чарба продукцияларды өндүрө турган тармактарды бардыгыны биз карап 1 миллион 200 гектардан 200 миң гектардан ашык жер аянтка эгин эгилди. Анын эң негизгиси болгон бул кылкандуудан эгиндери, бул 255 миң гектар буудай айдалды, 193 миң гектар арпа айдалган. Бул 2018 жылга. Бул жылдык боюнча. Бул жылдыгы. Жалпы түшүм былтыргыдан жакшы болду десем болот. Ошол эле кезде мына
картошка аянты. Былтыры 2017 жылы 82 жарым миң мисалы егілген болса, республика боюнча быйыл 84 миң гектар егілді. 84 миң, былтырғыдан 1,5 миң гектар, 1400 гектар жер аянтқа көбірек. Бұл эми чыныгы республиканский масштабта алсақ 1400 гектар бұл өтө эле чоң көлөм эмес, бирок жылдан жылга биз бираздан көбөйтүп, картошка 2016-2017 жылдан бери экспорт Өзбекстанга жакшы болуп аткандыгынан биз элдерге ошо жылдагыдай эле рекомендация берип келдик да. Өтө эле көп рол ойногон жок 2017 менен 2018. Бирок түшүм жакшы болду. Түшүм да жакшы болгону биз кээ бир мыйзамдарды, положенияларды өзгөрттүк. Ушу сырттан келген үрөндөр боюнча жакшы сапаттуу үрөндөрдү кире баштады Кыргызстанга. Бул Россия Федерациясынан, Европадан биздин өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн фермерлер кызыгуусу артып, ушу картошканын да жаңы үрөндөрү бир нече эсеге жогору болду. 2018 эгин дагы мисалы жөнөкөй биздин Кыргызстандагы жылыга эгилип жүргөн жергиликтүү үрөнүбүз мисалы 15-20 тоннага чейин берсе гектардан, ошол сырттан келген үрөндөрдөн 45 тонна, 50 тоннага чейин алган дыйкандарыбыз болду да, фермерлерибиз. Ошонун себебинен 57 миң, 60 миң тоннага чейин быйыл картошка түшүмү көп болду. Бул жакшы. Бул эми негизинен жакшы. Экспорт маселеси былтыры ошо 400 миңден 500 миң тоннага чейин экспорт кылганбыз. Баасы жакшы болгон, средний 17 сом менен болуп турган. Былтырычы. Быйыл мисалы биздегидей эле Казакстан 3,5 миллион тонна картошка өндүрүптүр быйыл. Россия өндүрүптүр, ошолордун бардыгы аларда ошо экспорт кылайлы деген максатта эгилген. Ошонун бардыгы мисалы башка 3-чү мамлекеттерге эле экспорт болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошол эле Өзбекстан, Тажикстан, Туркменистан, ошондой мамлекеттерге аларда поставка кылдат, ошондон баа атаандаштыкка туруштук бере албастан түшүп кетти бачы. Ошондой эле мына төбурчак. Төбурчактын эми баасы биржаларда аныкталат. Биржаларда аныкталган нарктан эсептеп келгенибизде бул бизде логистика бар, транспортировка бул Турцияга чейин, Болгарияга чейин. Ошолордун баарын эсептегенде бүгүнкү күндө баа негизинен биржадагы баа менен эле барабар деле болуп атат да бүгүнкү күндө. Эгерде жол кире менен ошо ишкерлердин кызыкчылыгын караганда. Бардык мисалы 2018 жылдын түшүмдүүлүгү үчүн кант кызылчасыны да жакшы көрүнүштөр бар. Неге дегенде былтыркыдан көрө 150 миң тоннага аянт 500 гектар аз. Былтыры 18 миң гектар болсо, быйыл 17 миң гектар. Түшүмдүүлүк ошо. 500 гектар аз, бирок түшүмдүүлүк былтыркыдан 100 тоннадан ашык көбүрөөк, 100 миң тоннадан ашык көп алдык быйыл. Буюрса биз пландаштырып турабыз 2018 мына кошумча 2019га биз ички керектөөбүздү 100% камсыз кылабыз депчи, кантка болгон муктаждыктычы. Ошол эле башка өсүмдүктөр дагы бардыгы быйыл түшүмү жакшы болду. Бирок ушул 2-3 түрү боюнча баага чыкпастан бир аз биз дыйкандарыбыз сатып өткөрүү жагынан. Сатып өткөрүү боюнча. Ушул биздин сөзүбүз айланып эле баягы бажы биримдигине келип баары бир такалат. Себеби айыл чарба продукциясы болобу, мал чарба продукциясы болобу, азыркы биздин Кыргызстандын учурдагы тагдыры бажы биримдиги менен байланышта болуп атпайбы баары бир. Анан ушу министр катары, адис катары айтсаңыз, Кыргызстан ушул бажы биримдигине киргенден эмне утту, эмнеден утулуп атат? Эмнеге биз карап туруп кирдик, эмнеден кичине баягы алдырып коюп атабыз? Ушул
баягы бажы биримдиги десе эле көп күчтүн баары сизге келип түшүп атпайбы азырынча айыл чарба министри катары. Ушул сиз ушул жасасак, ушуну жасай алсак жакшы болот эле. Биз ушу бажы биримдигинен уттурбайт элек деген жагдайлар. Ошол эле баягы картошкабы, төө бурчакпы, биздин продукцияны сыртка сатып өткөрүүдө жана сүт, эт, дан азыктары дегенин баарын эле ушу менен байланыштуу болуп атпайбы? Ушу жагынан кеп салыштырсак. Биз негизинен бажы биримдигине кошулганыбыз бир тараптан караганда туура эле болду. Географиялык жактан мезгилдин талабы болду, бул саясаттын курч мезгили болду. Ошого биз кошулганыбыз абдан туура болду. Неге дегенде биз айтыкка кирип атканда 180 миллиондук базар ачылып атат бизге депчи. Бирок биз ошол бажы биримдигиндеги өлкөлөрдү эле карап отурбастан биз үчүнчү мамлекеттерди, Кытай жака жол ачуу боюнча, экспорт кылуу боюнча, ошол эле Тажикстан, Өзбекстан менен Пакистан менен иш кылганга биз аракет жасашыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө бажы биримдигиндеги мамлекеттерди атаандаштыкка туруштук бере албай атабыз да биз. Неге дегенде аларда айыл чарба тармагыны ошол илгертен союз мезгилиндеги мамлекеттер, бул өзүңүздөр билесиздер, мына кошуна Казакстан, Россия, Белоруссия айыл чарбасыны чоң субсидия кылып жардам берет жылына. Бул техника боюнча, үрөн боюнча, малдын асылдуулугу боюнча чоң бир субсидияларды, льготаларды коюп берген. Биз айыл чарба тармагыны Кыргызстандагы жакшы жолдорго түшүп атабыз азыр. Буюрса айыл чарбасынын каржылоо долбоору мына 6 жылдан бери жүрүп, мына 7-жыл 2019 жылга жүрө баштайт. Андан сырткары мына айыл чарбасына лизингтерди берип атабыз, бирок бул да жетишсиз болуп атат да. Толугу менен, мисалы биз аракет кылсак, бир 2 мыйзамды азыр ишке ашырайлы деп атабыз. Үрөн чарбаларды дотациялоо боюнча, эми биринчи биз ошо үрөн чарбаларды баштадык. Азыр жогорку кеңеште 2-нчи окуудан бүгүн мына өттү. Жана асыл тукум мал чарбаларды дотациялоо боюнча 2 мыйзамды даярдап атабыз. Буйруса булар ишке ашып кала турган болсо, биз дагы айыл чарбасына бир аз болсо дагы бир шарттарды түзө баштаган катары болмокпуз биз. Бирок ошол 2019-дан биз толугу менен ошо үрөн чарбалар менен асыл тукум мал чарбаларды колдоого өтөбүз буюрса. 30% жеңилдик беребиз аларгачы. Эми өзүңүз билесиз, бизде азыр баардык эле элдин бир топ катмары, баардык эле ошо интернетте, социалдык тармактарда отурат, талкуунун баары ошо жерде, ушул аткаруу бийлигиндегилерди мактагандар да ошо жерде, сындагандар да ошо жерде. Аны менен катар ушул баягы орчундуу бир ойлор айтылат да. Мына азыр мен сизден маек алганымды көрсө, сөзсүз түрдө ушу кайра эле картошка менен баягы төө бурчакка сөзсүз түрдө ушул адамдардын көйгөйлүү маселеси ушуга кайрылышат да. Анан ушул жерде бир суроо туруп атат да, жана баш жакта ушул толукка камтый албай кетти окшойт. Мына ушул сатып өткөрүү маселеде мамлекеттик сатып алуулар деген түшүнүк бар эле. Бул азыр кандай абалда? Анан экинчиси, ушул экөөнү байланыштырып айтып кетсеңиз, ушу жалгыз эле айыл чарба министрлигин коюп койбой, мисалы буну экономика министрлиги, сиз менен мондай чогуу алып бара тургандар, мындай бир бирдиктүү кылып уюштурууга болот беле? Түшүндүм мен. Негизинен экспорт маселесини же болбосо заказдарды сырттан Минэконом бизге тыгыз байланыш менен тыгыз бизге жардам берип иштеш керек. Бул бүгүнкү күндө сыртка биз экспорт кыла албастан баа түшүп кеткен бир эле айыл чарба министрлигинин же болбосо жеке менин
айыбым эмес деп ойлойм мен. Бирок Минэконом бизге тыгыз жардам берип иштешип атат. Бул боюнча баанын же болбосо сыртка экспорт боюнча түздөн түз министр экономики бизге жардам бериш керек. Тыгыз иш алып барышыңыздар керек. Алып барышыбыз керек. Анан мамлекеттик сатып алуулар боюнча өткөндө мен дагы бир-эки интервьюда же телевидение түз эфирде айтып өттүм. Эмнеге түшүп кетти, мамлекет тарабынан кандай эмне кылыш керек деп ушу сурап атпайбы журналисттер. Негизинен эгерде мамлекеттик сатып алууларды мисалы ар бир продукцияга киргизе турган болсок, бул Кыргызстанда биз акча каражатын жеткизиш өтө кыйын. Мисалы бизге Кыргызстанда бүгүнкү күндө быйыл 1,5 миллион тоннага чейин 1 миллион 400 миң тоннадан ашык картошка өндүрүлдү. Ошонун 900 миң тонна, 950 миң тоннасы мисалы ички керектөөбүз, үрөн кийинки жылга ушулар калат да. Мисалы 400 миң, 500 миң тоннанын ортосунда экспорттолуш керек же сатылыш керек сыртка. Ошону сатып алуулар тарабынан биз кармай турган, сатып алып биз интервенция кыла турган болсок, бул өтө чоң мүмкүнчүлүгү кыйын. Мамлекет буга ошон үчүн мен ойлойм, бул азырынча ишке аша албайт. Базар экономикасы менен Кыргызстан ошо менен кеткенбиз. Андай маселелер кыйын деп ойлойм мен. Биздин өзүбүздүн ички камсыздообузду биз толук аткардык, бирок ушу сыртка сатуу боюнча же ички өзүбүздүн мамлекеттик сатып алууларды жасоо бул азыр мүмкүн эмес азырынча. Сиздин дагы бир тармактуу кичине көңүл сыртынан кетирип коюп атабыз. Ушу жакын арада эле мен Вечерний Бишкек басылмасынан окуп калдым эле, ушул тамак аш коопсуздугу деги эле Кыргызстанды өзүбүздүн мамлекет ичинде ушул экологиялык таза продукция менен калкты камсыздоо. Бул эми биздин колдон келе турган маселе болсо керек, ушуга токтолуп кетпейсизби? Сиз жетектеген министрликтин бир тармагы ушул. Негизинен министрликтин иши бул, министрликтин негизги иши бул азык-түлүк коопсуздугуну камсыздоо болуп саналат да. Бүгүнкү күндө биз мына 9 мамлекет тарабынан 9 айыл чарба продукциясын биз азык-түлүк коопсуздугуну камсыздоо боюнча программа кабыл алганбыз. Бул un азыктары, эт азыктары, мөмө жемиштер, картошка. Картошкадан ошолордон толук эле чыктык. Мына эт боюнча биз малдын эти менен, койдун эти, жылкынын этинен биз ички камсыздообуздан тышкары дагы бизде ашыкча сыртка чыгат. Бизде жетишпегени тооктун эти. Тооктун эти боюнча биз жетише албайбыз. Ошого биз 67% эле ички керектөөбүз камсыздайбыз деп чыгып жүрөт да, мисалы статистика боюнчачы. Картошка боюнча да чыгып атат. Ошо 9 түрүнүн бирөөсү кум шекер эле да. Азыр кум шекердин биз ички камсыздоону толугу менен жаап атабыз. Буюрса кийинки жылдардан ошо жетишпеген, мисалы айыл чарба продукцияларын бир-аздан кошуп отуруп, мисалы май, семечка май боюнча, подсолнечный масло боюнча биз толук өзүбүз камсыздала албайбыз. Аны дагы азыр 29% өзүбүз камсыздалабыз. Ошону дагы биз программа кабыл алып атабыз. Кийинки 3 жылда 5 жылга чейин 45%, 50%га чейин өзүбүз ички камсыздообузду камсыздайлы депчи. Ошон программаларды биз ар бир ушу азык-түлүк коопсуздугу боюнча программа кабыл алынган. Жылда бирден ички өзүбүздүн керектөөбүздөгү программада кабыл алынган айыл чарба продукцияларын жаап баратабыз да. Бизде ушул багбандар биримдиги деген
атайын бир топ уюшулуп иш алып барып атат. Булар менен баягы иштешкендер бар, буларды кызыккандар дагы бар. Анан бул жеке топтордун биригүүсү менен иш алып барганы менен баары бир максатыңыздар бир болуп атат да. Анан ушулар тууралуу айта кетпейсизби? Себеби биздин маекти көргөндөр ар бир эле ушу айыл чарбага тиешеси бар тараптар ушу биздин көйгөйдү айтса болмок деген ойдо калат да. Ушуну кантип кетсеңиз. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстан дагы бир мыйзамды Жогорку кеңештен азыр биринчи окуудан өтүп, экинчи окууга барып атат. Үлүш жерлерди, мисалы, бонитети 40тан төмөн жерлерге бактарак, мөмөлүү бактарактарды эгүү боюнча уруксат мурда бар эле. Бирок көп эле жер бизде 40тан бонитеттен жогору экен. Бул 40 деген бул жердин күрдүүлүгүнү аныктоочу ошол измерение да. Ошол 40 бонитетти азыр алып салып атабыз. Ал 40 бонитетти алгандан кийин ошол дыйкандар бүгүнкү күндө үлүштөрүнө бактарак тигүү боюнча мүмкүнчүлүктөр болот. Анан негизинен айтканда биз экспортко багытталган айыл чарба продукцияларынан сырткары мына багбанчылыкты биз жакшы өнүктүрүшүбүз керек болуп атат да. Бул эми бир эле алма эмес, ошол экспортко багытталган көп түрлөрү бар. Бул көп жылдык өсүм дарактарды. Ошолордун бардыгына биз льготаларды берип атабыз. Кандай льготалар? Айыл банк менен сүйлөшүп, айыл банк аркылуу азыр бүгүнкү күндө бир нече гектарга чейин сырттан, мисалы, кайсы жерден келишим түшсө, ошол келишимдин негизинде банктан күрөө коюп туруп, пайызы төмөн кредиттерди алып туруп, бүгүнкү күндө багбанчылыкка чоң жол ачылып атат. Негизи биздин негизги приоритетибиз экспортко багытталган көп жылдык бактарактарды, мөмөлүү бактарактарды тигүү боюнча министрлик жакшы иштерди алып барып атат. Азыр мына ошол финансовый институттардан Айыл банк менен Российский кыргызский фонд тарабынан дагы ошол көп жылдык бактарактарга насыяларды берип атат. Демек, багбандар биримдигинде ошондо иш алып барып аткандар сиздер менен алакада алып барса болот экен да. Багбанчылыкты кызыккандар, мына мен азыр сиз менен эфирде айтып атып, мен дагы тастап кетейин. Эгерде көп жылдык бактаракты эгейин деген ниети бар дыйкандар болсо, биз менен түз байланышса болот. Бизде келип кеңешибиз беребиз. Финансовый институттар менен жолугуштуруп, анан кайсыл жерде сапаттуу көчөттөр бар экенин биз эмнеге дегенде бул жерде дыйкандар бир нече жылдан бери алып келип эгип бүгүнкү күндө түшүмүн алып аткандар бар. Ошолорду салыштырып биз рекомендация беребиз. Анан 2-3 вариантын коюп туруп, өздөрү каалаган жерди барып алса болот да бүгүнкү күндө. Ушул сыртка чыга турган, экспорттагы, импортко да кете турган айыл чарба, мал чарба продукцияларын өндүрө тургандар биздин өзүбүздүн жарандар да. Анан көпчүлүгү ушул баягы жеке ишкерлик менен алектенгендер, ушулар менен баягы иш алып баруу баардыгын камтый аласыздарбы же? Биз мындай да, ошол туура маселе болду да ушулчу. Биз негизинен министрлик тарабынан ошол дыйкандарга, фермерлерге шартын жеңилдетүү боюнча саясатты жүргүзөбүз. Ар биринин үйүнө барып, удобрениясын алып берип, же болсо жерин айдап бергени, же түшүмүнү эсептегени, биз андай маселе мүмкүнчүлүк жок. Биз ошол дыйкандарга, фермерлерге кайсы тармакта бүгүнкү күндө өсүү бар, кайсы тармак, кайсы өсүмдүктөрдү эгиш керек, кайсы багбанчылыкты кылыш керек, ошолор боюнча биз программа, прогноздорду биз берип турабыз. Анан мыйзамдарды керектүү бүгүнкү күндө мен ойлойм, мен өзүм ошол дыйканчылыкты билген адам катары, ошол дыйкандардын көйгөйүн билген катары ошол керектүү мыйзамдарды бүгүнкү күндө иштеп чыгарып атабыз дыйкандар үчүн.
Буюрса биз азыр пландаштырган мыйзамдар, положенияларды биз жазып чыксак, дыйкандарга дагы да жеңилдиктер, көп шарттар түзүлөт буюрса. Эми ушул сизге тиешелүү, министрликке тиешелүү суроолорду берип чарчатып койду окшойт. Мындай жөн-жай темага деле өтөлү. Жаңы жыл келатат. Ушул жаңы жыл алдында андан кийин бир эс аласыздарбы, же азыр өкмөттүн абалы, бийликтин абалы аябай бизге деле белгилүү, сырттан караган менен. Азыр же иш менен болосузбу? Негизинен жаңы жыл күндөрү биринчиден бул дем алыш күндөрү болуп атат. Дем алыш күндөрдө негизинен 7-сине чейин эгерде дем алыш боло тургунса, мен айылга барып, айылда ошо туугандар менен айылда бир жок дегенде бир 5 күн туугандар менен жашап келейин деп өзүм балдарым алып ниет кылып атам. Буюрса жаңы жылды айылда тосоюн деген ниетим бар. Ошол эфирден пайдаланып биздин Кыргызстандын элине чын ден соолук, жаңы жылда жакшы ийгиликтер болсун, 2019 жылы дыйкандарыбызга түшүм мол болсун, фермерлерибиздин иштери илгери болсун деп каалап кетет элем. Негизи биздин Кыргызстанда 2019 жылы дагы жакшы жылдардан болсун, саясий тынчтык болсун, иштер бардык, не только дыйкан менен фермерди айттым мен, негизи Кыргызстандын эли тынч аман болсун. Убактыбыз чукулдап баратат окшойт. Президент маалымат жыйын берип, анда көп суроолор айтылды. Анан ошонун ичинен аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы бир топ суроолор берилди. Ушул өзү негизи аймактарды өнүктүрүү жылын жыйынтыктап баратабыз да. Анан сизди ушул жетекчи катары дагы аймактардын көп маселеси сизге да тиешелүү да. Ушул жыл кандай жыйынтыкталып баратат деген? Мен мындай деп ойлойт элем да. Президентибиз Сооронбай Шарипович өтө жакшы 2018 жылы жакшы басым жасады, аймактарды өнүктүрүү жылы депчи. Бул мен ойлойм, бир жылда жыйынтыкталып, бир жылда эле бир көзгө көрүнө турган болбош керек да. Бул өтө узкий профиль болуп алып калабыз да андачы. Биз аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады 2018. Буну жок дегенде 4 жыл, 5 жылда узартыш керек. Узартып көзгө көрүнөт да ошондочу. Биздин бүгүнкү мамлекетте иш жасалганы ошо 4 жыл, 5 жылда. Мисалы, аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча биз ирригация боюнча, башка тармактар боюнча бардыгында министрлик тарабынан дагы кабыл алынып атат, мисалы. Ошол дыйкандарыбызды, фермерлерибиздин жерлерини суу менен камсыз кылуу боюнча программаларыбыз бар бизде. Ошолордун бардыгы бир жыл ичинде эле жасалып кетиш кыйын да. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү жарым саат берүүбүздүн коногу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Мурашев Нурбек болду. Маек бергениңизге чоң рахмат. Сизге дагы жаңы жылда ийгиликтерди каалайбыз.